Акыркы 10 жылда Кыргыз Республикасында эмгек мигранттары жана мекендеш тарабынан 19 миллиард акш долларынан ашык каражат жөнөтүлгөн. Салыштырып кетсем, ошол эле 10 жылдык мезгилде жалпы өлкөбүздүн экспорттун көлөмү 18 миллиард акш долларын түзгөн. Ал эми өлкөбүзгө келип түшкөн түз чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8,3 миллиард акш долларын түздү. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин кошкон салымы биздин экспортчуна түз инвестициялар тармагынан дагы мына жогору болуп жатат. Буну биз колдонушубуз керек. Ошон үчүн ар бир мигранттын акчалай которуулары мына азыр биздин курулуш, финансы, тигүү өндүрүш, транспорт, байланыш, соода жана кызмат көрсөтүүлөр, айыл чарбасы жана башка тармактардын өсүшүнө мына түздөн түз түрткү болууда. Сыртта жүргөн мекендештерибизден жана эмгек мигранттарынан келген каражат жумуш орундарын түзүп, жакынчылыкты төмөндөтүүгө жардам берди. Алардын балдарынын билим алышына, үй бүлө мүчөлөрүнүн башка муктаждарына дагы жумшалууда. Акыркы убакта мекендештерибиз аймактардын өнүгүшүнө да инвестиция салууда. Кичи мекендеги социалдык жана экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышып башташты.